Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика телесабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе мурунку сабагыбызды уланталы, башкача айтканда, экзаменге даярдануу максатында ар кандай маселелерди чыгарууну улантабыз. Эсиңерде болсо, биз мурунку сабакта оптика бөлүмү боюнча эсептерди чыгарып баштадык элек. Бүгүн дагы балдар биз силер менен ушул оптика бөлүмүнүн кийинки бөлүмдөрүндө эсеп чыгарганды үйрөнөбүз. Демек, бүгүнкү сабагыбызда дагы экзаменге даярдык, оптика бөлүмү, анын ичинен геометриялык жана ошондой эле толкундук оптикага дагы маселелерди чыгарабыз. Сабактын жүрүшүндө балдар, маселе чыгаруунун көндүмдөрүн өздөштүрөсүңөр. Оптика бөлүмү боюнча закондорду, формулаларды кайталайсыңар, көнүгүүлөрдү иштөөдөгү ар түрдүү ыкмаларды үйрөнөсүңөр балдар. Дагы бир сыйра кайталай кетели көнүгүү иштөө алгоритмин. Демек, берилген маселени окуп негизги ойду түшүн, маселеге жараша чиймесин тактап сыз, маселенин берилишин чоңдуктар менен белгиле, маселедеги белгисиз чоңдукту аныкта, белгисиз чоңдукту туюнтуучу формуланы чыгар, табылган формулага берилген маанилерди кой, чыгар, жана табылган чоңдуктун бирдигин чыгар. Мына бүгүнкү сабакта дагы ушул алгоритмди карманганга аракет кылалы. Азыр болсо балдар, ушул оптика бөлүмү боюнча биз мурунку сабакта дагы жарым-жартылай кайталап кеттик элек. Кээ бир закондорду, ошол сыяктуу эле мына бул сабакта дагы биз ушул оптика бөлүмү боюнча анын ичинде мисалы линзалардагы сүрөттөлүштөр, интерференция жарыктын дифракциясы жөнүндөгү ар кандай аныктамаларды, ошондой эле ар кандай закондорду кайталай кетели. Демек, анда линза дегенибиз эмне эле? Кана эске салып көрөлүчү. Линза бул эки сфералык бет менен чектелген тунук нерсе. Анын заты айнек, кремний, германий, кварц, флюорит, фтордуу литий, йодтуу цезий жана ушул сыяктуу ар кандай заттар болушу мүмкүн экен балдар. Линзанын эки түрү болот дегенбиз, негизги. Булар томпок линза жана иймек линза. Томпок линзаны биз чогултуучу линза деп айтабыз. Ал эми иймек линзаны чачыратуучу линза деп айтабыз. Эмне үчүн чогултуучу жана чачыратуучу? Анткени бул линзаларга келип түшкөн жарык биринчи учурда чогулат, бир фокустук аралыкта. Мына силер көрүп тургандай, жарык чогулган чекити фокус деп аталат дагы, ошол чекитке чейинки линзадан аралык фокустук аралык деп аталат. Демек, томпок линзанын схемалык белгиленишинде көрүп атасыңар, жебе ичине кайрылган. Ал эми иймек линзанын схемалык сүрөттөлүшүндө көрүп атасыңар. Иймек линзада фокус ошо линзанын тескери жагында жатат. Башкача айтканда, иймек линзада жарык чогулбастан чачырайт. Ал эми ошол чачыраган жарыкты артты көздөй улантып келе турган болсок, алар бир чекитте чогулат. Мына ошол чекит иймек линзанын фокусу деп аталат дагы, ошо чекитке чейинки аралык болсо, иймек линзанын фокустук аралыгы деп аталат. Жана бул иймек линза биз айтып кеткендей чачыратуучу линза болуп саналат экен балдар. Эми линзанын оптикалык күчү деген дагы түшүнүк колдонулат. Бул эмне? Демек, линзалардын томпоктугуна жараша, же калыңдыгына же жукалыгына жараша ал линзалардын ар кандай оптикалык күчү болот балдар. Мисалга, эгерде линзанын фокустук аралыгы 0,5 метр болсо, анда анын оптикалык күчү 2 диоптрге барар формула боюнча. Демек, D дегенибиз ошо линзанын оптикалык күчүн берет. Ал эми бул жерде D барабар 1 бөлүнгөн F деп турат. Ал эми экинчи учурда болсо 1 метр болсо фокустук аралыгы, анда анын оптикалык күчү 1 диоптрияга барабар. Демек, канчалык линзанын фокустук аралыгы кичине болсо, анын оптикалык күчү ошончолук чоң деп эсептелинет экен балдар. Демек, линзалар канчалык калың болсо, анда анын оптикалык күчү ошончолук чоң. Тескерисинче, жука линзалардын оптикалык күчү силер көрүп тургандай аз болуп саналат экен, балдар. Эми сабагыбызды андан ары уланталы. Азыр болсо ушул линзадагы сүрөттөлүштөр жөнүндө сөз кылабыз. Демек, линзадагы сүрөттөлүштөрдү түзүү үчүн балдар негизги алгоритмде сактанышыбыз керек. Ал кандай алгоритм? Биринчиден,
нерсе линзанын фокусуна салыштырмалуу кайсы жерде жайгашканын аныктап алышыбыз керек. Экинчиден, негизги 3 нурду жөнөтөбүз. Биринчи нур негизги оптикалык окко жарыш өтөт. Экинчи нур линзанын оптикалык борбор аркылуу өтөт. Үчүнчү нур оптикалык ок аркылуу өтөт. Жана үчүнчү, ушул нурлардын кесилишинде предметтин сүрөттөлүшүн алышыбыз керек. Эми ошону сүрөт менен көрсөтүп көрөлү схема түрүндө. Мынакей линзабыз чогултуучу линза схемадан көрүнүп тургандай. П дегенибиз ошол предметтин жайгашкан жери, F дегенибиз фокус. Ал эми ошо F-ке чейинки аралыктар албетте фокустук аралык. Демек алгоритм боюнча биз 3 нурду жөнөтүшүбүз керек. Биринчи нурубуз ушул негизги оптикалык окко жарыш өтөт деп атабыз. Ал линзадан өткөндө сынаттагы фокус аркылуу өтөт. Экинчи нурубуз болсо ошол линзанын оптикалык борбору аркылуу өтөт. Ал линзадан өткөндө эч кандай сынбастан түп-түз өтөт. Жана үчүнчү нур линзанын оптикалык ок аркылуу өтөт. Эми мынакей предметтин сүрөттөлүшү ушул 3 нурдун кесилишинде алынат. Же тактап айтканда 2 нурдун кесилишинде алынат экен. Мынакей. Жана бул жердеги сүрөттөлүш тескери чыныгы сүрөттөлүш болуп саналат балдар. Мына ушундай жол менен биз предметти ар кайсы орунга жайгаштыруу менен ал предметтин сүрөттөлүшүн алып алсак болот экен балдар. Мынакей булардын баарысы ушу линзалар жана линзалардагы сүрөттөлүштөрдү алуу боюнча маалыматтар болду. Эми болсо ушул сабагыбыздын экинчи бөлүмү болгон толкундук оптика жөнүндө дагы сөз кыла кетели. Дегиле толкундук оптикада эң негизги принциптердин бири болуп Гюйгенстин принциби эсептелерин билебиз. Гюйгенс принциби дегенибиз эмне эле балдар? Кана эске салып көрөлүчү. Гюйгенс принциби бул толкун таралып жеткен толкун фронтунун ар бир чекитин жаңы булак же экинчи толкундун булагы катарында кароого болот дейт Гюйгенс принциби боюнча. Ал эми толкун фронту дегенибиз эмне эле? Толкун фронту деп берилген убакыт моментинде толкун процесси жеткен толкундук бетти айтат экенбиз балдар, толкун фронту деп. Ошондой эле жарыктын толкундук касиетинде биз жарыктын интерференция, дифракция кубулушу менен таанышабыз. Интерференция кубулушу дегенибиз эмне? Демек, когеренттүү толкундардын бири-бирине катталышында термелүүлөрдүн күчөшү же басаңдашы интерференция кубулушу деп айтканбыз. Интерференция деген латын сөзү, интер өз ара, ферио уруу, талкалоо деген сөздөн алынган. Ал эми толкундардын кичинекей толкун узундугуна салыштырмалуу жылчыкчалардан өткөндө түз сызыктуу таралуудан четтеши же тоскоолдуктарды айланып өтүшү дифракция кубулушу деп аталат. Латындын дифрактус сынган деген сөзүнөн алынган. Мынакей ушул интерференция жана дифракция кубулушу жарыктын толкундук касиетинен кабар берет. Башкача айтканда, жарыктын ушундай кубулуштарын байкай алат экенбиз жаратылышта. Кичине болсо дагы кайталоолорду жүргүздүк. Эми ушул маалыматтарды колдонуп, төмөндөгү маселелерди чыгарганга аракет кылып көрөлү. Анда эмесе биринчи маселеге көңүл бурам. Кандай аралыкта күндүн нуруна алып келинген томпок линза алдындагы жыгашты күйгүзө баштайт? Линзанын оптикалык күчү 6 диоптрияга барабар. Биз баарыбыз эле билебиз, лупа аркылуу жарык күндө жыгаштарды, ар кандай чөптү өрттөп, башкача айтканда ошолорду күйгүзгөнбүз. Демек, мынакей ушундай 6 диоптрияга оролгон линзанын оптикалык күчүндө кандай аралыкта биз ошол жыгашты күйгүзө алабыз дейт. Башкача айтканда, ошол жердеги линзанын фокустук аралыгын табышыбыз керек экен. Качан жарык ошо бир чекитте топтолгондо ал жердеги жарыктын кубаттуулугу өтө чоң болот дагы, анан ал алдындагы жыгашты күйгүзүп жибериши мүмкүн экен. Эми ушул аралыкты таап көрөлү. Демек, бизге берилиптир эмне? D линзанын оптикалык күчү 6 диоптрияга барабар. Табышыбыз керек фокустук аралыкты F-ти. D барабар 1 бөлүнгөн F деген формула аркылуу биз ал аралыкты оңой эле аныктап койсок болот. F барабар 1 бөлүнгөн D. Ордуна коюп чыгарат турган болсок, F барабар 1 бөлүнгөн 6 диоп барабар 0,17 метр. Же бул барабар 17 сантиметрге барабар. Демек, балдар, ушул 17 сантиметр аралыктан 6 диоптриялык
оптикалык күчкө ээ болгон линза аркылуу биз жыгачты күйгүзсөк болот экен ачык күндүн нурунда. Анда эмесе кийинки маселеге кайрылалы. Кандайдыр бир предмет чогултуучу линзадан 20 см аралыкта жайгашкан. Ал эми сүрөттөлүш линзанын оң жагынан 10 см аралыкта орун алган. Башкы фокус аралыгын тапкыла. Демек бул дагы түшүнүктүү. Демек кандайдыр бир предмет линзанын алдында жайгашкан 20 см аралыкта. Ал эми сүрөттөлүшү ошо линзадан кийин 10 см аралыкта орун алган экен. Демек биз башкы фокус аралыгын табышыбыз керек. Башкача айтканда F'ти табышыбыз керек. Кана берилишин жазабыз. D барабар 20 см барабар 0,2 метр. F барабар 10 см барабар 0,1 метр. F'ти табышыбыз керек, чоң F'ти. Мында 1 бөлүнгөн F барабар 1 бөлүнгөн D кошулган 1 бөлүнгөн F формуласы менен чыгарабыз. Бу жерде кичинекей F ошол линзанын сүрөттөлүшүнө чейинки аралыкты билдирет. Ал эми чоң F линзанын фокус аралыгын билдирет. Эми албетте ушул жерден 1 бөлүнгөн F'ти таба турган болсок, ал F кошулган D бөлүнгөн D F'ке барабар. Жана мындан F барабар DF бөлүнгөн F кошулган D. Чыккан формулага коюп, бул фокус аралыгын оңой эле аныктайбыз. Демек 0,2 метр көбөйтүлгөн 0,1 метр бөлүнгөн 0,2 метр кошулган 0,1 метр. Бул барабар 0,1000 667 метр экендиги аныкталат. Эгерде аны сантиметрге айландыра турган болсок, 6,67 сантиметр. Демек жообу фокус аралыгы бул линзанын 6,67 сантиметрге барабар экен балдар. Кийинки эсепке кайрылабыз. Предмет чогултуучу линзадан 50 сантиметр аралыкта турат. Эгерде линзанын фокус аралыгы 10 сантиметр болсо, анда линзадан кандай аралыкта предметтин сүрөттөлүшү жайгашкан болот? Демек, чогултуучу линзадан 50 сантиметр аралыкта турса, линзанын фокус аралыгы 10 сантиметр болсо, анда линзадан кандай аралыкта предметтин сүрөттөлүшү жайгашкандыгын табышыбыз керек. Башкача айтканда, бул жерде биз табышыбыз керек кайсыны? Албетте, кичинекей F'ти. Берилишин жазабыз. Демек, бизге берилди D барабар 50 см барабар 0,5 метр, F барабар 10 см барабар 0,1 метр, кичинекей F'ти табабыз. Мурунку эле эсепте колдонулган формуланы жазабыз. 1 бөлүнгөн F барабар 1 бөлүнгөн D кошулган 1 бөлүнгөн F деген формуланы. Ушундан 1 бөлүнгөн F'ти тапсак, 1 бөлүнгөн F, чоң F, кемитилген 1 бөлүнгөн D. Жана мындан F'ти табыш үчүн экөөнүн орток бөлүмүн табып, D минус F бөлүнгөн F'ди, жана ушул жерден F'ти тапсак, F'd бөлүнгөн D кемитилген F деген формуланы алабыз. Ордуна коюп чыгарабыз. F барабар 0,1 метр көбөйтүлгөн 0,5 метр бөлүнгөн 0,5 метр минус 0,1 метр. Барабар 0,125 метрге барабар. Сантиметрге айландыра турган болсок, албетте 12,5 сантиметрге барабар экен балдар. Демек, 50 см аралыкта турган предметтин сүрөттөлүшү линзадан кийин 12,5 см аралыкта жайгашкан болот экен балдар. Кийинки эсепке кайрылалы. Жообу демек F барабар 12,5 см. 1 мм бирдик узундукка 833 штрих туура келет. Туура келген дифракциялык торчого толкун узундугу 400 нанометр болгон монохроматтык нур перпендикуляр багытта келип түшөт. Мындай торчо аркылуу кандай тартиптеги спектрди байкоого болот? Демек, лямбда же болбосо толкун узундугу белгилүү монохроматтык нурдун биз табышыбыз керек экен K'ны же болбосо кайсы тартип экендигин. Аны табыш үчүн эмне алабыз? Демек, берилди бизге L 10⁻³ метр, N 833 штрих жана лямбда же болбосо толкун узундугу 4 көбөйтүлгөн 10⁻7 нанометр. Жана фи барабар 90 градус. K'ны табышыбыз керек. Формуланы жазабыз. Демек, дифракциялык торчодогу колдонулган формула D синус фи барабар K лямбда. Мында K барабар D синус фи бөлүнгөн лямбда формуласы менен аныкталат. Бирок D
аралыгыбыз эмне менен аныкталат? D барабар LD N. Башкача айтканда ушул узундукту штрихтердин санына бөлсөк, биз ушул D дифракциялык торчонун мезгилин аныктай алабыз. D барабар L бөлүнгөн N. Ушул формула боюнча биринчи D-ни аныктайбыз. Ал 1,2 көбөйтүлгөн 10^-6 метрге барабар. Жана K барабар 1,2 көбөйтүлгөн 10^-6 метр көбөйтүлгөн синус 90 градус. Бөлүнгөн 4 көбөйтүлгөн 10^-7 метр. Барабар, демек чыгара келсек синус 90 градуста 1-ге барабар дагы, демек барабар 3. Демек балдар, жообу К барабар 3 же болбосо 3-чү тартиптеги спектрди байкоого болот экен балдар. Кийинки эсепке көңүл бурабыз. Дифракциялык торчонун 1 мм 120 штрихи бар. Эгерде биринчи катардагы эки спектрдин ортосундагы бурч 8 градус болсо, торчого түшүүчү монохроматикалык жарыктын толкун узундугун тапкыла. Берде n барабар 120 градус, фи барабар 8 градус, лямбдадан табышыбыз керек экен. Ана берилди. L барабар 10^-3 метр, n барабар 120 жана k барабар 1. Ушундай эле альфа барабар 8 градус, бурч. Ал эми ал жерде фини аныктай турганбыз, жосу жармысы альфа бөлүнгөн 2 болуш керек. Лямбдадан табабыз толкун узундугун. D синус фи барабар k лямбда формуласын колдонобуз. Мындан лямбданы тапсак D синус фи бөлүнгөн k. Ал эми D барабар L бөлүнгөн n формуласы менен аныкталат. Мында фи барабар альфа бөлүнгөн 2. Же болбосо 8 градус бөлүнгөн 2, 4 градуска барабар. Д'ни аныктайбыз. 8,3 көбөйтүлгөн 10^-6 метр. Фи барабар 8 градус бөлүнгөн 2 барабар 4 градуска барабар. Жана лямбданы аныктай турган болсок ушул боюнча 8,3 көбөйтүлгөн 10^-6 метр көбөйтүлгөн синус 4 градус. 8,3 көбөйтүлгөн 10^-6 метр көбөйтүлгөн синус 4 градус бөлүнгөн 1. Синусту Брайстын таблицасы боюнча майнусин коюп чыгара турган болсок, биз 580 нанометрди алабыз. Демек балдар, жообу бул жердеги монохроматикалык жарыктын толкун узундугу 580 нанометрге барабар экен балдар. Жана акыркы эсепке кайрылалы. Дифракциялык торчонун көрүнүү областындагы экинчи жана үчүнчү тартиптеги спектрлер көп учурда бири-бирин жаап калышат. Экинчи тартиптеги спектрдин толкун узундугуна лямбда 2 барабар 700 нанометр болсо, үчүнчү тартиптеги спектрдин кандай толкун узундугу дал келет? Демек, лямбда 2 барабар 700 нанометр болсо, биз аныкташыбыз керек экен лямбда 3, үчүнчү тартиптеги спектрдин толкун узундугун. Берилди бизге К2 барабар 2, К3 барабар 3, лямбда 2 барабар 700 нанометр барабар 7 көбөйтүлгөн 10^-7 метр. Лямбда 3-тү табышыбыз керек экен. Формула D синус фи барабар К лямбда формуласын колдонобуз. Мында D синус фи барабар К2 лямбда 2 жана D синус фи барабар К3 лямбда 3. Бири-бирин жаап калып аткандыктан, демек эки учурда делең D синус фи. Эми экөөнүн катышын ала турган болсок, D синус фи бөлүнгөн D синус фи барабар К2 лямбда 2, К3 лямбда 3. Мындан 1 барабар К2 лямбда 2 бөлүнгөн К3 лямбда 3. Мындан К2 лямбда 2-ни тапсак К3 лямбда 3 жана бул формуладан оңой эле лямбда 3-тү аныктап алсак болот. Ордуна коебуз 2 көбөйтүлгөн 7 көбөйтүлгөн 10^-7 метр бөлүнгөн 3 барабар жообу 467 нанометрге барабар экен балдар. Демек, үчүнчү тартиптеги спектрдин толкун узундугу балдар 467 нанометрге барабар экен балдар. Мына ушуну менен биз бүгүнкү сабагыбыз дагы аягына келип жетти. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен линзанын оптикалык күчү боюнча маселелерди чыгардык. Ошондой эле жарыктын интерференция, дифракция кылышын кайталадык жана дифракциялык торчонун ар кандай параметрлерин аныктоого маселелерди карадык. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңар.